Окууну ийгиликтүү аяктап, карьера менен кошо үй бүлөгүдүү 17 жаштагы кыздын кыялы. Ал учурда Жалал Абадтагы кесиптик окуу жайлардын биринде билим алып келет. Каарман 6 жашынан бери балдар үйүндө тарбияланат. Эми 1 жылдан соң уядан учууга камынууда. Биринчиден жакшы окуп бүтүрсөм, окууну жакшы окуп бүтүрүп, диплом алып бүтүрүп койсом, анан ошо дальше массажга кирип, ошону алып кетсем, өзүм немемичи. Анан жакшы эрге тийип алсам, ушуларга рахматымды айткым келет. Бул жер жакшы, аябай жакшы. Анткени мына азыркы бизди карап аткан эжелер, Давлетчи, Савлетчи, алар менин апам болот, точнее биздин апабыз болот. Акбермет балдар үйүндө бүгүнкү күндө 9 бала тарбияланып келет. Тарбиячылар демөөрчүлөр аркылуу эскирген буюмдарды жаңылатып, балдардын кем карчын толуктап келишет. Алардын катарында Байгазы Матисаковдун жетекчилиги астындагы Кыргыз Petroleum Company ишканасы дагы бар. Балдарга керектүү нерселерди алып берип атабыз. Оюнчук, көрпө төшөк, мебель, продуктасынан жардам берип атабыз. Кудай буйрса, ушу балдар материалдык эле жактан эмес, моралдыктан жактан дайым көңүлүбүздө болот. Мындан кийин дагы көп жардамдарды беришке аракет кылабыз. Ар бир бала бул дүйнөгө келгенден кийин бактылуу болушка татыктуу, коомдун, адамдардын көңүлүнөн четте калбаш керек. Буга чейин Жалал Абад шаарында социалдык адилеттүүлүктүн 1 айлыгы жарыяланган. Анда менчигине карабай мекеме ишканалар аз камсыз болгон жеткинчектер балдар үйлөрүнөн кабар алууга милдеттендирилген. Анан азыркы учурда 9 бала тарбияланды. Ооба жылда эле ушундай жардамдар болот. Ушул биз учурдан пайдаланып, мэриянын ушу Ормоковго дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Ушундай иш-чараларды уюштуруп, ушундай демөөрчүлөрдү үгүттөп, ушинтип. Былтыр да ушул Petroleum компаниясы бизге жардам берип кеткен. Быйыл дагы мына Кудай кааласа монтип керегибизди алып берип отурушат. Акбермет үй тибиндеги балдар үйү 2006-жылы Жалал Абад шаардык мэриясынын алдында түптөлгөн. Мекеме 8 балага ылайыкталып, кабыл алынган балдар 18 жашка чейин тарбияланышат. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.